Assalamu алейкум, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Баткендеги Кадамжай районуна караштуу Хальмион айыл өкмөтүнүн Шаада айылынан сатка коюлган 25 сотук жер тилкесин көрсөтөбүз. Дареги, бул сиздер көрүп турган Ош Баткен трассасы. Сиздер Оштон чыгып, Кадамжайдан өтүп, Баткенди көздөй чыкканыңыздарда Хальмион айыл өкмөтүнө караштуу мына Шаада айылына келесиздер. Бул асфальт жолдон бери өткөн болсоңуздар, петролиум май куючу жайы. Кадамжайдан бери келгениңиздерде сиздер мына ушул 4 ача көчөгө келесиздер. Ылдыйкы тарапка жүрөт экенсиздер. Мына бул Шаада аялдамасына карай жүрөсүздөр. 250 метр чыгып барсаңыздар, тетиги мечитти көрүп турасыздарбы? Мына ушул мечиттин жанына барат экенсиздер. Кайрылабыз. Жүрүңүздөр. Жана айткандай, мечиттин жанына келесиздер. Бул мечиттен өткөн болсоңуздар, дагы бир 4 көчөгө келесиздер. Ал 4 көчөдөн түз кеткен болсоңуздар, Шаада айылынын центрине барасыздар. Мектеп, бала бакча, садикке барасыздар. Сиздер ушул эле жерден Мамыча тарапка, сол тарапка жүрөсүздөр. Бир аз эле жүрөсүздөр. Туугандар, биз акыр аягы сатка коюлган жер тилкесине дан келип калдык. Мечиттен өтүп, солго бир аз жүрдүк. Мына бул түпүк көчөгө келет экенсиздер, же тагыраагы үйгө келесиздер. Ушул эле үйдүн арткы тарабына өссөңүздөр, Ош Баткен трассасына 300 метр аралыктагы жер тилкесине же тагыраагы 25 сотук жерге келет экенсиздер. Жерди көрүп турасыздарбы? Бул жер 25 сотук, сиздер көрүп тургандай мөмө берип калган багы менен, жайы менен теп-тегиз жерде. Мына мындай коргондору дагы тосулган. Бул жактан дагы сиздер келсеңиздер болот. Ош Баткен трассасынан тетиги жерден бери аралай жүрсөңүздөр, эски комбинат бакка Өрүк зарга келесиздер. Теп-тегиз бул жерде. Адашпай эле табасыздар. Кааласаңыздар ушул жагы менен, кааласаңыздар жанакы асфальт көчө менен келесиздер. Кыскасы, бул жердин ээси бизге бүт маалыматты берди. 25 сотук жеримди тез арада сатам, теп-тегиз багы менен, шартка байланыштуу сатып атам. Болбосо өзүмдүн план проекттерим бар эле, бак кылайын деп, беде кылайын деп мына ушул жерди алган элек. Эми сатууга туура келди деп маалыматты берди. Бул сиздер көрүп турган жер, жана айткандай 25 сотук, айланасында мына мындай соседтериңиздер үйлөрдү деле салып калган. Светтер, суулар, жолдор бүт баары келген. Өзүбүздүн эле айланадан келген беш кошкон элдер. Таза суу, агын суу каяктан келет десеңиздер, бул жагы 60 метр жерден агын сууну бери алып келсеңиздер болот. Бүт баардык суулар келген себеби менен мына мындай бактар көктөп, бүт баары түшүмгө кирип калган. Документтери деген болсоңуздар, бүт баарынын документи бир, бөлүп сатуу жолу жок. Алам десеңиздер, баарыны бир аласыздар. Сиздер көрүп тургандай, гилестери бул 5-6 жылдык гилестер, теректер, ар кандай бактарактын түрлөрү бар. Келип өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Эгерде араңыздарда Кадамжайдын айланасынан мына ушундай тегизирээк, жаан чачында коопсузураак жер издеген болсоңуздар, анда туугандар номерди камтыйбыз, чалып сүйлөшөсүздөр. Бул сиздер көрүп турган жердин баасы 1,5 миллион сом экен. Бир аз кеми бар экен, эми кеми сүйлөшөсүздөр, только наличие сүйлөшөт экенсиздер. Жерди көрүп турасыздарбы? Тетиги тосмого соседке чейин барат экенсиздер. Аркысыны, беркисине өзүңүздөр келип дагы өлчөп көрүп сүйлөшөсүздөр. Анан мына тосмолорун бекемдеп, бактаракты кылып, үйдү кылып, сарайды кылып жашайсыздар. Соодаңыздарды берсин. 1,5 миллион сом кеме бар экен.